Кочкор районуна караштуу Чолпон айылынын тургуну Абас Алкадыров уй жылкы байлап, союп сатып үй бүлөсүн багып келет. Тоюттун кымбат болушу эттин да кымбатташына алып келгенин, уй жылкы кеминде 3 ай байланса, бука 8 ай байланаарын айтат. Ат көрүмдагы жылкыларды буюрса семирген кезде союп элге таратабыз. Bir ayga болсо 400, быйыл 460'tan, эгер 2 айга таратсаң 480, 500 деп ушундай баа менен элге таратып атабыз. Себеби тоют кымбат. Өзүмдүн 3 гектар жерим бар. Ошо 3 гектар жерге жалаңан арпа айдап чөптү сатып алмай, быйыл 100 000 сомго сатып алдым чөптү. Анан ошон үчүн ичине эттин баасы да кымбат болгон ошондон. Экинчиден базарга алып барып чыгып сатсаң, ортомчулар баягы ылдыйраак алып, өзүңдүкүн такыр актабай калат да, азыр актабай да калат. Ошон үчүн көбүнчө союп туруп анан элге таратабыз. Даяр эле жылкылар семирип берсе, кунандар, тайлар 3 айсыз болбойт да, 3 ай байланыш керек. Ошондо өзүн да актайт, жакшыда семирет, вес да берет. Уйлар, уйдуку деген уйдун ургачысы 3 ай мен байладым. 3 айда семирет экен. Букаларды болсо, ошо өзүнүн кондициясына жетиш үчүн аябай чоңураак букалар 8 ай байланыш керек экен. Азыркы учурда 9 кунан жаңы байланып баштаган. Малды багуунун да түйшүгү бар. Өз убагында тоютун берип, сугарып, алдын тазалап туруусу зарыл. Мал союуга даяр болгуча тоютуна болжол менен 60 миңдей акча каражаты жумшалат. Жылкы ат көрүм, жылкы кана, бул жерге жылкы байлайм. Бул жылкы азыр бул жерде 9 баш жылкы бар. Баары тең эле кунандар, жаска кунан деп коет. Булар буюрса бир 3 айдан ашык байланыш керек экен. Ошондо өзүнүн кондициясына жетет экен. Булардын эми баягы түйшүгү көбүрөөк болот экен. Богун тазалайсың, өзү жылкы баласынын кичине тынчы жогураак экен. Буюрсаң тоют өзүңөн болсо жакшы эле болмок. Анан бирок тоютту чөптү сатып алмай, чөптүн баасы азыр ушул тапта 300-350 сом. Анын баарын сатып алабыз, эми өзүбүздө жок. Арпанын баалары болсо 20 сом тереги. Анан эми айыл чарбасы болгондон кийин, айылда жашагандан кийин иштеш керек экен. Ушинтип багыш керек экен, баягы өзүндө эле негизи аябай актай үйбөйт. Расходу көбүрөөк, bir айга мен эсебим боюнча ошо 20 миңден ашыгыраакка жеткен. Ошондо 3 ай байланса эле 60 миңдей сом кетет буларга. Анан бирок айыл болгондон кийин бакканга туура келип атат. Ошон үчүн жанагы эттин баасы дагы өйдө болгон ошондон. Bir жылкы күнүнө 4 килограмм жем жейт. Жем арпа менен буудайдан даярдалат. Чыгашаны азайтуу үчүн дробилка алып өз үчүн да, эл үчүн да иштетип келет. Жеми тоюту. Bir мүшөк арпага, bir мүшөк буудайга эле мен ошо аралаштырып берип жүрөм. Эртең менен bir 2 килдей жейт, анан кечинде bir 2 килдей жейт. Ошондо 4 кил bir жылкы. Ошондо бул жерде 9 баш болсо, ошолор bir 35 килдей жем жейт күнүгө. Анан жемдин азыркы баасы 19-20 сом. Ошондо bir күндө bir 700 сомдун жемин жешет да. Бул 9 баш жылкы. Арпа өзүмдүкү, буудайды сатып алам. Арпанын түшүмү быйыл орто эле болду. Күн ысык, сууда тартыш болуп, кичине ортороок болуп калды. Бул болсо дробилка, мен башында өзүм үчүн деп ачтым эле. Андан кийин элге дагы уже тарта баштадым. Элдин да жемин тартам. Андан кийин ошо элди бар көнгөндөн кийин дагы бирди ачкам, экини. 2 дробилкам бар. Ушу менен арпасын, буудайын, жүгөрү баарын тартам. Бектур Алиаскаров 7 жылдан бери мал байлап, эт сатып иштеп келе жатат. Союлган малдын этин 1 же 2 айга карызга таратышат. Айыл тургундары 6 же 12 бөлүккө деп бөлүп алышса,
Шаарга заказ боюнча 5, 10, 15, 20 килограмм деп пакеттерге салынып жеткирилет. 2016'dan beri şu mal menen, et menen, semиртип байлоо менен алектенебиz. Азыркы болсо тартып жаткан этибиз болсо 195-200 килограммдык уйдун тушу. Бул болсо азыркы заманга жараша азыр ошо семиртип кайра байлап сатуу боюнча муну азыр 1 айга таратылды. Азыркы болсо тартып жаткан этибиз болсо 195-200 килограммдык уйдун тушу. Бул болсо азыркы заманга жараша азыр ошо семиртип кайра байлап сатуу боюнча муну азыр 1 айга таратылды. Кудай буйрса мына ушул станок менен кезебиз. Элдерге кандай заказ берсе ошол заказы менен эттерди колунан, санынан, төшүнөн кылып кесип 10 килограммдан, 15 килограммдан, 5 килограммдыкта кишилер заказдары толгондо ушинтип союп таратабыз. Бул уй болсо өзү 2,5-3 ай байланды, 95 күндөй байланды. Кудай буйрса ушу 195-200 килограмм берет деген божомолдор менен союп атабыз. Союп илип койдук, азыр тоорсугандан кийин кезебиз, кудай буйрса. Ошо бул уй приблизительно 45-50-55 чейин базардан алабыз. Аны үйгө алып келип ошо байлайбыз. Ошондо бул кудай буйрса ар жак бер жагы менен общий бир 100 000 сом болсо, мурунку алган акчабызды чыгарганда где-то бир 40-45 000 сом калат. Ошонун где-то бир 25-20 000 сому расходко кетет. Бул бир уй семириш үчүн приблизительно бир 550-600 килограмм арпа кетет. Ага кайра бир 10-15 пресстин тегерегин арпа саманын беребиз. Иштери көп, чтобы кыйналып калбасын деп. Анан бир где-то бир 50-45 пресс кетет да. Бул эттин азыр кеч керек, кичине кеч союлуп калган себеби, анткени уже срочный заказ келди да. Эртең саат 10 алып кел. Уже элдер күтүп атат деп чалып калды. Бул этти уже Бишкектегилер жейт. Бул Бишкекке заказ кетип атат. Уйду байлап сатуудагы чыгымдарды эсептеп көрөлү. Уйду сатып алууга, тоютка жана эмгек күчүнө кеткен чыгымдар болот. Базардан уйду сатып келүүгө 45 000ден 55 000ге чейин акча жумшалат. Уйду байлаганга 3 ай үчүн арпа 550 килограммдан 600 килограммга чейин 12 000 сом, арпа саман 15 пресске 2250 сом, чөп 45-50 пресс үчүн 17 500 сом акча кетет. Ошондо жалпы чыгымды эсептесек, тоютка кеткен чыгым 31 750 сом, уй сатып алганга 50 000 сом, жалпы чыгым 81 750 сом. Эгерде уй тоютту жакшы жеп 200 килограмм эт бере алса, анда эттин килограммы 500 сомдон 100 000 сом түшөт. 100 000 сомдон кеткен чыгымды кемитсек, 18 250 сом калат. Ал эми уй 3 ай байлангандыктан бул акчаны 3кө бөлсөк, 1 айда 6083 сом киреши түшөт. Бул жерде эмгек күчүнө акча сарпталган жок.